Tez yardımda ilan boyunca kettim. Апам ооба жашайм. Yok ölüm gelgen yok dedi. Ne oldu men rak bolup kalıp turumbu dep. Артка көз таштап эмнелерди кылдым, дагы эмнелер бар эле деп бир ойлодуңуз? Өзүнүн колунда жок болсо бир эме карыз берип алып ууладым эле, ошол добой эле койсом болмок экен деп. Мен ыйлатасың. 28 штук алып салдык дешти да. Демография өзү эле 14 000 экен. Бардык адамдарды кечирдиңизби? Өзүң өлбөчү дей сезген менен өлүм жакын эле экенин деп ойлоп калдым да. Жашайлы. Өзгөчө могу Чикагодагы кыргыздардын ынтымагына мен аябай ыраазы болдум. Алдыга кандай максаттарды койдуңуз? Бул гүл болсо бир бактылуу адамга азыр таанышасыздар, көптөгөн кыйынчылыктарды артка калтырып, азыр бакытты чын жүрөгү менен сезип, бакытка балкып, жаңы максаттарды коюп жашап баштаган бир адам. Бул болсо силердин жаркылдаган кызыңар Гүлайым. Гүлайым Мурзаева каналына катталып, лайк басып, видеолорду бөлүшүп турабыз. Достор, кимде ким видеолорду бөлүшүп, лайк басып, комментарийге өзүнүн ойлорун, суроолорун, каалоолорун жазган болсо, анда ошол адам дагы бактылуу болсун, баардык максаттарына жетсин дейли. Эмесе сиздерди көп күтүрбөй кирели. Мен дагы сиздерди сагынып кетип кийинки видеого чуркап келдим. Кеттик. Урматтуу достор, мен ошол жогоруда сиздерге айткан бактылуу адамдардын жанындамын. Гүлнар эже, бул гүл сизге. Рахмат, рахмат. Өмүрлүү болуңуз, оорубаңыз. Рахмат. Эч качан. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Денсаулыгыңыз жакшы? Жакшы, азыр жакшы, аябай жакшы болуп калдым буюрса. Асел, Гүлнар эженин кызы, такылдаган аябай кыйын кыз. Азыр алдыда сүйлөшөбүз да. Аселде микрофон жок, бирок бир аз катуураак сүйлөп бизге жардам бересиң, Асел? Гүлнар эже ошол мындан канча убакыт мурда оор бир ооруга чалдыгып калды да. Рак менен ооруп, баардыгыбыз кабардар болду, ошондо переживать еттик. Азыр жакшы, баары артта калыптыр. Куттуктаймын, эми оорубаңыз. Мына ушул балдарыңыздын, кыздарыңыздын жакшылыктарын көрүп, буюрса жалаң жакшылыктардын үстүндө жүрүңүз. Рахмат, айтканыңыз. Эми кандай болуп башталып калды? Ушул ракты кантип жеңдиңиз? Кандай жолдордон басып өттүңүз? Ошол учурларда сизди кандай ой санаалар басты? Мисалы, мен билип турам, азыр кызыңыз уктабаса керек да. Негизи баары мындай күчүсүз болду. Мен Кыргызстандан бияка мартта келдик. Анан Кыргызстанда жүргөндө өзүм эле ооруп жүрчү элем да. Анан 3 жыл болгон, хронический панкреатит деп эле жыл сайын дарыланып, лечение алып жүрөт элем. Анан симптомдору окшош экен. Мен өзүм именно ошондой оорор менен ооруганымды билген эмесмин, билбейт элем да. Анан келип эле ошо келген боюнча эле такай кусуп эле бат-баттан ооруп калып аттым. Ошо келген боюнча бир 2-3 ай. Америка келиппи? Тияктан Кыргызстандан деле ооручумун. Ошентип кармачу, кустуруп, ичимди оорутуп, тамак иче албай, ушинтип анан мен панкреатит деп диагноз коюлган өзү жердеги. Панкреатит деп дарыланып жүрдүм. Бияка келгенде ошо 1-3 күн катар менен кармады, анан Асел болбой, кой барбасак болбойт. Обычно эми жөн эле тынч эле кетели дешик да, бияктан деле жана медициналык кызматы кымбат деп баягы угуп жүрөбүз да, анан десем жок болбойт деп аябай көп кыйналып кеттиңиз деп анан барсак биздин жана тез жардам сыяктуу жардам экен булардын. Ошо барып эметсек, ошол жерден эле сразу эле томографияга тартты, момент эле тартат экен. Ошол жерден эле шарт эле результаты да ошондой болду. Биз Нуршор деген больница болуп калды. Анан мен мындай доктор келип айтканда, Асел ыйлап ийгенде чута ошо сразу ойлодум да, мен ошондо дагы мындай ичегинин илдет эмес, мен ошо панкреатитим ошо оор илдетке чалып кеткен го деп ойлодум да. Доктор келип айтып, экөө сүйлөшүп атканда эле сразу ыйлап жиберди да. Анан эмне болду, мен рак болуп калып турумбу деп ошентим да. Ошентсем эле бул баш элекке эле ыйлады. Анан мындай баарыбыз эле күтүсүз болду да. Бизге күтүсүз болду. Негизи баягы мурда 3 жыл мурда эле панкреатит деп коюлган да, диагнозчу Кыргызстандан. Анан панкреатит деп дарыланып келген. Бул жака келердин алдында февралда лечение кылып келген, капельный алып бул жакта келип ооруп калбайын деп лечение кылган да. Анан баарыбыз баягы панкреатит, анан дарыланса жакшы болот деп эле жүргөнбүз да. Анан бул жакта билесиз, медицина күчтүү го, киргенде эле
сразу эле ошо баардык анализдерин алып, сразу томографияга тартып, сити скрининг деп коет го. Анан кирип эле ошо бир 2 сааттын ичинде эле полный айтышты, баягы приблизительный диагноз ушундай. Бирок баягы биз жөнөтөбүз патологияга. Анан патологиядан точный диагноз чыкчакты, но дарыланыш керек, бул аябай бат өнүгөт, срочный операция деди. Ошо анан сразу эле бүт баштады, бирок аябай күтүстөн диагноз болду да бизге баарыбызга. Кандай абалда калдыңыз? Аябай жаман, эч качан эне оорубасын. Аябай жаман болдум. Араң ош жерден өзүмдү кармап турдум, бирок баары бир ыйладым. Азыр ыйлам келип кетип атат. Азыр деле эстесем ыйлам келет. Мен дагы ыйлабым келет. Эч кимге каалабайт элем, чындыгында аябай жаман оору. Биз апам келгенде баягы кыйналып атканын көрдүк, тамак иче албай аябай арыктады. Бул оору менен да арыктайт эмеспи? Бир ошо келгенде 1-2 айдын ичинде 10 кг арыктап кетти да, бат элечи. Жакшы, Америкада болуп калыптырсыз, визаңыз бар экен, жакшы. Ошо эми баягы биринчи баягы жараткандын жардамы деп түшүнүш керек да, Кудайдан Алланын шифасы болду деп, анан элдин баары эле берилбей жүрүп, ошо именно ошондо барып ошол жактан деп ооруп калып айыкканыңа жакшы болду деп көп эле ошентип айтып атышат. Анан мен биринчи аябай коркконум эле мен ошол жерден эле больницага алып кетти да, мен тил билбейм да. Сен мен кандай кылам, эмне кылам деп эле көзүм жалдырайт да. Пандемия деп муну да киргизбейт экен. Бирок булар да жакшы экен. Бүт баары перевод менен экен да, жаныңа кое алышат экен, өздөрүнүн сразу эле онлайн перевод кылып эле медсестралар деле беринде тагым түшөт экен, сразу эле типа мындай угузуп перевод кылып эле ушинтип эле дарылашат экен, ушинтип эле сүйлөшөт экенсиң. Аябай өтө кыйналуу болбойт экен. Алып калышты сизди? Ооба, мен ошол жерден эле башка больницага которуп алып кетишти, скорыйга салып эле алып кетишти. Башка совсем башка жакка, каяка башка жагына кеттик да. Башка эме локейшн ошо именно рак боюнча дарылаган эмесине алып кетти да. Ошол жерде чыккан дагы мен ыйлаганын айтпаган. Апам кетти менен тез жардам машинасы мененчи. Же кошо бара албайм, же айта албайм, түшүнбөйт дейм, алар болбойт ба, карантинге киргизбей атпа деле, ашык киши болбосун. Бир эле адам болуш керек. Кааласаңар 24 саат бою Zoom менен чалгыла видео, бирок жанына барбайсыңар деди. Чыгып алып бир өңгүрөп ыйладым. Айбек келип калды, ал менен өзү кармай албайт. Негизи баягы күчүстөн болгондо кыйын экен да, действительно. Анан жакшы, бирок мен ошо кетип баратып, мен деле тез жардамда ыйлаган боюнча эле кеттим. Мен мындай, мисалы үчүн мындай жакшы болот, болбойт деп баары мынтип ойлогонго эми чамам деле жеткен жок негизичи. Кудай ырды ушунчалык анын үстүнө эми ал кезде мүмкүн жаңыдыр тиги бу деп баягы даражаларын ойлоп эле кеттим да, жерден эметкен жокпуз. Анан кийин барганда ошо врачтан ошо сураганда канча болуп кеттир дегенде 4 деди да. Бизде уже 4 деген өзүң билесиң да, уже как бы ооба, уже тиги өлүмгө приговор сыяктуу эле сезесиң го. Метастаз берип кеттир уже деп ошентти да. Аябай эметти, сразу эле операция болот да. Анан бирок кайра тамак ичип калдым да, баргандан жакшы болуп калдым, тамак ичип калдым. Анан эми плановый эле жазабыз дешти. Эгер совсем блок болуп атса, эчтеке өтпөй калса анда жазамакпыз деп мен тамак ичип калгандан кийин анан 1 айдан кийинки койду операцияны. Анан мен да мындай кичине өзүмө келип эметтим, бирок ойлондум, сөзсүз түрдө эң биринчи оюңа өлүм келет да. Анан врачтар келгенде айтып атышты, мындай ой биякта деген Асель да өзү айтып калат, ой мындай оор менен ооругандар көп. Америкада да өзгөчө көп. Анан булар деген мындай бул оору мындай эле деп айта беришет, аягат жакшы эле болот дейт. Анан врачтан кайра сурап, ушу мен сыяктуу болуп анан операция болуп айыгып кеткендер барбы деп 2-3 жолу сурадым. Ошо врачтар улам келип турушат экен. Булар мындай 5-6 врач болот экен, бир команда болуп иштешет экен да. Анан сурасам, ой болот ошондой деп. Анан булар ушинтип операция десе, анан кыргызынча баштадым. Аябай өтүшүп кеткен оорун бычак тийсе болбойт дейт бизде. Кыргызда сразу эле өлүп калат, бычак тийиспесе да кичине жашамак экен деп эле көп эле айтышат, ушинтип деп баштадым да. Анан булар эме деп башташты, онколог врач бар деп чалып, сенен адрес алган го дейм. Рысбек Абдулдаев, ооба, тапты. Сурап көргүлөчү дедим да, ошо эгерде болбойт, операция болсо деле айыкпай калат десе, анда жазатпай эле коеюн, может канча жашайм да десем, анан жок, жазатсын деп айтыптыр, жазатсын. Мен ошо коркконум эле ошо да, бизде ошондой сөз бар го, бычак тийсе өрүшүп кетет оору уже деп ошондон корктум. Анан жакшы, Кудайга шүгүр. Анан бирок аябай ушинтип оюңа биринчи өлүм келет экен, бирок
мен ошондо бир таң калганым мындай өзүң өлбөчүдөй сезген менен өлүм жакын эле экенин деп ойлоп калдым да, мындай жаныңда эле жүргөн сыяктуу болуп турбайбы депчи. Анан бирок аябай мен кайра чыгып келгенде 5 күндөн кийин чыгып келдим, бирок буларга билдирген жокмун да. Булардын бирдимде переживать этип аткан, мен өзүм эч нерсе болбогондой эле, мындай болгондо мынтет экен, тигиндей болгондо тигиндей экен десем, тиги Айзат келиним, апа сиз жөн эле мындай эле сүйлөп атасыз го дейт, эмне кылам анан. Сиз жөн эле мындай порядке вещей эле сүйлөп атасыз го апа деп, ошо аябай таң калып атпайбы. Анан эмне кылам, мен ыйлап отуруп алсам эле эмне бирдеңке болобу, эми буйруганын көрөбүз, жакшы эле. Сиз буларды аяйсыз, булар сизди аяйт деп ошентип анан жакшы, Кудайга шүгүр. Андан кийин анан обследованиясы болду, кайра томографиянан операциясы болду. Жакшы болду, Кудай буйруса, удачный. Анан бул сиз операцияга кандай болуп кирдиңиз, ошону айтып берсеңиз. Бир ай даярдашты сизди, анан үйгө келип кайра бардыңызбы? Ооба, үйдө буларда деген бүт баары тең силердики, даже кабыл алуусу дагы очередь болот экен да буларда. Ошол эле сыяктуу мындай баардык нерсенин сааты менен плановый болот экен да, ошондой болуп дата коюшту. Анан болгонум эмеге карата эч ким менен контакт болбосун, жанагыдай ковид менен ооруп калбаганга, үйдө болгула, ошо операция болгончо эшикке чыкпагыла, контакт минимальный деп ошентип ошону кармадык. А так мындай официальный эч нерсе деле даярдаган жок. Анан барардын астында гана 1-2 күн мурун тамак ичпей, анан өздөрү берген бир дарыларды ичип ушундай кылдык да. Анан аябай мындай көпкө чейин анан режим кармап аттык баягы. Ошондо сиз кайсы рак, кайсыл жери? Ичегиден экен. Ичегилерден экен. Ичегинин ошондо 8 сантиметрдей кесип салдыбы, 8 6 ушундай кесилди. Анан 70-инчи болгондо 28 штук алып салдык дешти да. 50 сантиметр болуш керек апа. 50 ошо 2 гольфтун тобундай болуп калыптыр дейт да. Ошолор блокировать этип, ичегини кысып, анан баягы тамак өтпөй калыптыр да. Андан башка дагы баш аягы 28 дешти да. 28 шишик алынды. А так өзү боорго анан түз ичегиге метастаз берип кетиптир дейт. Бирок аларды ала албайт экен. Алар мындай кар сыяктуу болуп эле чачырап кетиптир деп ошентишти да. Анан жакшы, Кудайга шүгүр. Анан ошол убакта ошо 1 ай ичинде да резко арыктадым. Негизи эле Америкага келгенде эле 10 жарым сразу 2 айда арыктап кеттим да, ошо орун залдарга. Баягы операциянын айтылды. Биякта да ошо операциялар кымбат болот экен да. Негизи эле өзүм мед кызматы кымбат деп айтылат го. Анан бир күнү келсе, бир Белоруссиядан иштеген врач экен. Анан сиз ушинтип эме биякта канча жашайсыз, мен жөнүнө конокко келгем десем, ушинтип операция болгон атам десем, сиз вообще-то түшүнөсүзбү, биякта деген операция канча экенин билесизби деп ошентип атпайбы. Мен жок десем, биякта сиз даже өзүңүздү представить не можете деп ошентсе, аябай таң калдым да. Анан приблизительно канча болот десем, биякта деген 50, 70, 80 миң долларга чейин десем, мен Аселге чалып, Асел ушундай айтып атпайбы деп аябай таң калып ушинттим да. Десем, ошондой болот апа, ошондой эми акча деле табылат буюрса. Тиги самый главный сиздин дес болуңузду анан деп ошо бир чети ага сарсана болуп калдык. Анан ушу азыр ушу сенин неметип атканыңды пайдаланып мен да ушу элге ыраазычылык айткым келип атат. Ушу биз биринчи өзүбүздүн Кыргызстанда туугандарга айтпайлы дедик да. Айтпайлы деп 1 ай ошентип жүргөндө эле анан бул ушинтип айтып атайын, бир биздин өзүбүздүн сайт бар, ошондон мынтип элдерге түшүндүрсөң элдер түшүнөт десе, ал аякка чыккандан кийин бүгүн чыкса бир 10 мүнөттөн кийин Кыргызстан угулат экен да. Мен биякта эле угулчудай болуп турмун да. Анан эле эртеси анан биз өзү шок болуп бүткөндөн кийин биздин бир туугандарыбыздын жолдоштун бир туугандары, алар шок болушту. Алар бесера переживать этип башташты, капы болуп ыйлап сыктап, асты менен сүйлөшө албай телефонду алып алып эле ыйлап коюп койгондор болду. Сиңдим өзгөчө аябай тим эле бир 3-4 күнгө чейин эмес, бир жума сүйлөшпөй койду. Мен тамашалап, жок, сен мени көтөрбөйлө, мен сени наоборот көңүлүңдү көтөрүп атам го деп. Ошондой күндөр өттү. Анан элге рахмат, ошо Кыргызстандан дагы ушундай чоң жардам болду. Өзгөчө могу Чикагодагы кыргыздардын ынтымагына мен аябай ыраазы болдум. Анан уулум менен кызыма да айтып атам, ушул 10 жылдан ашык жүрүшөт ушакта, жөн жүрүп өптүрсүңөр, тууган таапсыңар, бир туугандарды таптырсыңар, жакшы өзүңөр менен саналаш адамдарды таптырсыңар. Канча жакшы сөзүн айткандар болду, чалып алып келип сурагандар болду. Жардам бергендер болду. Акчалай жардам беришти. Мына ушул жерде турган кыргыздар, өзлөрүнүн теңдештери, Айбектин теңдештери, Аселдин теңдештери,
күйөө Айбектики, Айзаттын ушу баардык иштегендеринен да ушундай жардамдар болду. Кыргызстандан мен өзүм бир туугандарым, кайын журтум, кудалар, мен чогуу иштешкен коллектив, ушу уккан киши жоң алган жок да, баары эле мындай ушундай жапатырмак эме болушту. Мен ошондо бир аябай таң калдым, адамдардын марттыгына таң калдым. Мен буга айтып атпаймынбы, ушинтип биз деле ушинтип берчү болдук бекенбиз, мен аябай таң калдым депчи. Анан даже ушу мен өзүмдүн туугандарымдын ичинен өзү эле жалгыз өзү эле 125 000 Кыргызстандан берген кыз болду да. Анан ошондо айтып атпаймынбы, ушундай адамдар биздин же ушу кыргыз элинин өзүнүн эле натурасы ошондойбу, мындай адам кыйналганда сразу эметип кеткен деп ошентип ошо рахмат, ошо элге рахмат деп атам. Жалпы жардам берген, акчалай жардам берген, өздөрү айткандай Кудайдан күндөп түндөп дуба кылып атабыз деп айтып атышты. Ошолордун дубасы Кудайдын кулагында болду деп эсептейм. Ошо Алланын шифасы болду деп ошентип ойлоп атам. Анан операцияга кирип атканда мындай менде иш кылып мындай ушу билбейм, башынан эле же мындай эме кылдымбы, мындай өлүп калам деп ойлогон жокмун эмнегедир. Мындай буларга деле мындай ошондой өзүмдү же элдер врачтар ушинтип мындай толтура эле айыгып кетет десе ишендимби, же жашоого каалам күчтүү болдубу, же ушу Америкага алып жөн кетпей тынчыраак дедимби, иш кылса билбейм да, мындай өлүп калам деп ойлогон жокмун да эмнегедир. Анан баягы ар кайсысын ойлоп, баягы даярдап жаткан кездерде эми адамдын ою күлүк да, толтура нерселер келип кетти. Минтип калса минтип, анан тигинтип деп деле ойлойсуң дечи. Анан бирок ушу совсем эле мындай өзүм паниковать этип чыгып кеткен жокмун. Негизи аябай ыйлап сыктап тим эле ушинтип анан минтип антип деп керес мурасын айтканга жеткен жокмун да. Жакшы эле мындай кармандым окшойт. Анан бирок баары ички оюмда деле кылт деп тура калып атты. Кокустан деген сыяктуу болуп, может операция, мен минтип ойлодум, эми операциядан болбосо деле андан ары деле вообще операция болуп, анан мындай оорудан бизден 2-3 каза болуп калды. Анан операция болуп, анан 3-4 ай жашап болду да. Ошо бардык эмедечи. Бир тууган кайынжажам каза болду, өзүм апам. Өзүм апам да ушулардан каза болгондон мен аябай өкүндүм. Ошо эгерде өзүңдүн жакындарыңдан бирөө ооруган болсо, мен текшерип жүрүшүм керек экен да. Менде риск көбүрөөк экен да. Риск көбүрөөк экен. Ошо 10 жыл мен апам 50-60 болчу, мен уже 40-45 деле уже текшерип турушум керек экен да, ошондой болбосун үчүнчү. Ошондо айтып атам, ошону дагы ушунда билдик да, эми башка түшпөсө билбейсиң да. Билбейсиң да. Ошо анан кантип киргиздиңиздер? Сиз ошол убакта кирип атат деп атасыз. Сиз өзүңүздүн ичиңизден нелерди ойлоп атасыз? Акча чогултуп атасыз? Акча чогултуп атты. Башында ошо 1 ай берди го операцияга. Операцияга 1 ай берди. Биз бул жактан бардык жалпы эле кайрылдык кыргызстандыктарга. Бул жакта жана GoFundMe деген сайтыма барбыз, ал жактан туугандар да болушунча жардам берип атышты. Анан ошо GoFundMe'ден чогултуп, эң биринчи операциянын 20% обязательно төлөш керек деди, до операциячы кирги чекти. Анын 20% жок эле дегенде 25 000 болчу да бул жакта. Анан ошону төктүк башында, кирердин алдында. Анан кирип ошого даярдашты. Анан бул жакта методика лечение бар, аябай өнүккөн го. Жакшы өнүккөн. Эмне болот? Эмеге билген апам өзү деле билбей калды. Сүйлөп атып эле кайсы маалда сезбей калган, билбей калды да. Бизде атайын азыр саят эле уктаткан. Наркоз азыр саят, анан даярдап, анан ошентип анан наркоздон ойгонбой атат деп ушундай көп проблема болот го. Бул жакта акырын эле да. Кандайсың, жакшысыңбы деп сүйлөп атып эле, азыр киресиң, билесиң да деп атып эле, анан сүйрөп кетти. Ошо ойдон эле апам эчтеке сезбей калды, кайсы маалда бергени билинген жок да. 2,5-3 сааттай болду. Эртең менен 7-де кирген операцияга. 6-да, эртең менен 5,5-6-да бардык больницага. 7-де операцияга кирип кетти. Анан 9-10 минут калганда чыкты. Анан 1 сааттан кийин наркоздон ойгонду да. Башында ойгонгондо аябай эметип аткан. Оорутат да эми кесилген жер. Бүт хирург өзү чыгып кандай болгон полный айтып берди. Биз оозунда күтүп турдук, сыртта, эшикте күтүп турдук да.
кете бергиле, бул 3-4 саат болот, баары бир киргизбейбиз, көрбөйсүңөр десе болбой эле отурдук, ош жерде доорунда эле парковкасында машинада отуруп анан чыкканда ошо врачтын өзүнө жолуктук кандай болду деп. Анан ошо айтып берип, ушундай ушу 28 шишик бар экен, ошолорду алдык, ошол блокировка кылып деп, буюрса жакшы болот деп. Анан постоянно көзөмөлүндө болду, онкологдун көзөмөлүндө болду, хирургдун. Азыркыга чейин эле кеткичекти, ошо ар бир 6 жума сайын көрүп текшерип, кандай бүтүп атат, кандай өөрчүп атат, улам томографияга тартышып. Ошондо баягы страховка алдыңыздарбы? Камсыздандыруу кандай болуп калды? Башында баягы бизге башка түшмөйүнчө билбейбиз го, Кыргызстандан алган эмеспиз келип аткандачы. Негизи алып келгенде жакшы болмок экен да, көп эмеси покрывать этмек экен, билим мында биз билип туруп анан алдык да. Билбей алганда баягы заранее алып коюп, анан эмне бар, эмне жок деп даярданып алып койгондо көп нерсени покрывать этмек экен страховкачы. Бирок биз ошо операция болбосоңор болбойт. Бул сөз еще канча эрте болсо ошончо жакшы дегенде анан кой деп алдык да. Страховка сатып алдык эмен United деме. Визиторлордун. United Health деген эмеден эле визиторлорго. Ошо кетип аткан билети да бар болчу да, ошону көргөзүп, мына келген, кетмек, карантин болуп калды, ушундай калып калды, ушундай ооруга чалдыкты, ошондой эле онлайн эле толтуруп, ошо страховка сатып алдык. Көбүн покрывать этти, страховка дагы көбүн покрывать этти, өзүбүз дагы бир аз төлөдүк, дагы деле төлөп атабыз, бияктыкы билесиз го, улам келип тура берет. Негизи бирок алдын алганда жакшы болмок экен, көбүрөөк. Страховка менен көп учурда эме болот да, силер буга чейин бул орунду билгенсиңер, бул бат эле чыга калбайт. Силер билип туруп анан эми жаңы сатып алдыңар деди да. Биз билген жокпуз деп ошону доказать этип аттык да, уламчы. Бул эмнеден пайда болот экен негизи эле бул оору? Эмнеден келип чыгат экен? Бул эми ошо генетический деле, мисалы үчүн өзүңдүн жакындарыңдан оорусо болушу мүмкүн экен. Ар кандай факторлор, толтура факторлор анан. Бирок биз ошо эметип калган симптомдору панкреатитке окшош болуп калды да. Панкреатит деп мен деле көрүнүп жүрдүм, дарыланып жүрдүм. УЗИге түшчүмүн. Анан мен сурадым, ошо айтып атат неме деп, бул 4кө чейин чыкканда УЗИден деле көрүнүш керек деп, уже чоңоюп кетет деп. Анан кичирээк стадияда может көрүнмөк эмес. Билиш керек болчу деп ошентип атат да. Мен досконально баягы эми хронический болуп калдым, ошо улам деп эле эметип жакшы обследование өтпөй болгон экен да. Өзүмдүн дагы кемчилигим ошо болуптур. Анан врачтар дагы ошо эгерде жакшы болбосо мени дагы дальше обследованияга направить этишсе болмок экен да. Врачтардын да күнөөсү бар экен бул жерде. Анан Кандай экен айырмачылык? Америкада деле, Кыргызстанда деле мына ушул куракка келгиче толтура больницага баары кайрылабыз, жок дегенде грипп болгондо деле. Айырмачылыктарын айтып айырмачылыгы аябай чоң экен. Биякта ушундай ар бир оорулууга көңүл ушунча бөлүнөт экен. Эми канча да өнүккөн өлкө баары жетиштүү экен. Мен жолдошум дагы жүрөгү ооруп кайрада көнүп анан айтып атпайбы, врачтары бизди эле дарылайт экен дейт да. Бирок оборудованиясы эң мыкты экен. Анан эме дарылоонун эффектиси ошончолук бат болот экен. Анан ошон үчүн баягы медицина жакшы деп аябай оборудованиялар. Действительно ар бир палатада бүт эс алдыра турганы, жүрөккө кошо турганы баары тизилип турат экен. Бизде деген жалгыз эле реанимацияда да палатада 5тен 6тан жатасың. Анализгечи. Анализди 2 саатта чыгарып келди да, полный анализдечи. Бизде антип чыгарбайсың да, өзүң барасың, тапшырасың, таң атпай барып, анан күтөсүң, анан кайра алып барып бересиң. Еще аны кириш үчүн врачка барып, кайра очередте турасың, ушундай го. Бул жактан жөн эле берип коесуң, анан врач өздөрү системадан алып алат да. Бул жакта эме да, бир бөлмөгө киресиң, ошол жерден баардыгы бүтөт. УЗИ дагы бүтөт, башка аппараттары дагы болот. Томография, рентген, томографияга барат экенсиң. Рентген ошол жерге келет экен. Рентген, лаборатория баары келип турат экен. Бүт условиялар укмуш экен. Эми естественно, тамактарын болсо кандай ахалыңа жараша берет экен. Анан мен да таң калганым, бизде булардын бир эмеси мондай, бизде эми ашказаны, ушундай ички органдар ооруганда көпкө чейин диета карматып, көпкө чейин эме кылат го. Буларда андай жок экен да. Мындай диетаны карматат экен, бирок
бат тамакка былдам кошуп анан адамды ылдам кыймылдатат экен да. Мисалы бүгүн операция болсоң эле эртеси эле тур, эртеси эле суу ич деп, а бизде көпкө чейин суу ичирбей, көпкө чейин тооктун шорпосу деп, тем более ичегилер жана сокур ичеги болгондо эле ушинтип эметет го. Буларда мындай башкача методдор бар экен. Условиялар укмуш экен эми. Аябай эле экен, айтып эле атам. Англисче үйрөнүп чыктыңыз да? Жок, англисче азыркыга деле чейин үйрөнгөн. Биздин жашыбызда үйлөнүш кыйын окшойт. Тамашалап атат. А бирок мындай ошо тилден барьер болгон жок негизи. Аябай кыйналган жокпуз да. Ошо сразу эле алып келип эле сразу эле мынтип эле мен эми орусча тандадым. Аны орусча түшүндүрүп айтып берсең, алар кайра которуп ушинтип мындай сүйлөштүк да. Жакшы. Условиялар жакшы. Ошо бардык эле жаткандар любой тилдегилерди ушинтип болсо керек да биякта. Ошо адамдарга көңүл аябай бурулат экен. Ошо кыйналбасын үчүн да эми. Башка ошентип ар бир адам үчүн ошонун баарына жетиш да кыйын да. Операциядан кийин ошондо сиз асел жанына кире алдыңызбы? Жардам бере алып? Киргизген жок. Эч качан ошо вирус аябай күчөп учурган, күчөп болуп аткан аябай эч кимди киргизбей чыгарбай учур болчу да ошо март, эмне эле май, июньда. Июньда болду да. Ошо такыр киргизген жок. Ошо биз айттык да, хотя бы наркоздон ойгонгондо кирип көрөлү, бир 10 минуттага десек да болгон жок да. Андан кийин 2 жумадан кийин чыгарда киргизди ишине. Ага чейин только видео менен эле сүйлөшүп аттык. Врачтар менен да жалаң видео менен сүйлөшүп аттык. Ар бир врач менен 5-6 врач карайт экен. Диагноз койгондо да буларда ошондой экен. 5-6 врач биригип сүйлөшүп ошентип коюшат экен. А негизи ошо апамдыкы ошо редкий негизи вид рака экен да. Улуу менен редко урушат экен. Эмнеси жакшы, ошо баягы жай өсүп, анан бир айыкканда айыгып кетет экен да. Бул бирок аябай редко дейт да, бул оору менен көбүнчө көп адам оорубайт деле дейт да. Процентность аз дейт. Врач да аябай жакшы, жөнөкөй, эме онкологдагы доктор Полыш деген киши болду. Анан хирург Мелиса Хок деген аял болду. Аябай кыйын аялдар экен. Эме өзү дагы баягы оор операция жасаган. Жакшы. Сону кубанычтамын. Эми оорубай эле эркелей эле жүрө бериңиз, гүлдөрдү кучактап алып эле. Рахмат. Анан эми эже мына рак менен ооруп жүргөндөр, күрөшүп жүргөндөргө кандай кеңештерди берет элеңиздер? Экөөңүздөр тең эле ошол нерсени бирдей сезип, бирдей өткөрүп жеңип чыктыңыздар да, бул баардыгыңыздардын жеңишиңиздер. Кандай бир аз убакытта жеңип, аз убакытта ушул мына түш сыяктуу келип кеттир, бирок ошол убакытта сиздерди ушундай бир түйшөккө салып, ишеним го дейм мен оюмча, ишенип өзүң жашоо өзүңө керек да, күрөшүп. Бизде мисалы эме деп коет го, көп учурда биз айтканда, угузганда ооруп атат дегенде туугандардан баары өзүнө айттыңарбы, өзүнө айтпай койсоңор болмок деп урушкандар көп болду да. Өзү билбей эле койсо болмок ушундай экен деп. Наоборот, бул жакта менин таң калганым, эмнеге өзү билбеш керек? Өзү күрөшөт да, адам өзү билсе, өзүнүн оорусун билсе, жолун издейт, эмне жардам берет, эмне жардам бербейт. Сен мисалы ал адам чувствовать этпейсиң да, мисалы, ооруган кандай эмелер менен, симптомдор менен ооруп атат. Анан ошол ар бир адам өзүн билгенден кийин анан өзүнө жараша эмне жагат, эмне жакпайт, ошого жараша күрөшөт да. Анан мен оюмча ошо билиш керек эле. Мисалы кээде ошо таң калдым, ошо айтпай койсоңор болмок, өзү билбей эле койсо болмок дегендеринечи. Бул жактан врачтар да айтты. Апам өзүнөн да сурады, прям бетине карап алып, жашагың келеби? Күрөшөсүңбү дагы? Бул баардыгы сен колуңда турат. Баардык нерсе биз бул жакта эчтеке деле кыла албайбыз. Сен айтканың боюнча кыймылдайбыз, ошого эме кылыпчы. Сен өзүң чечесиң баарын. Айыгам десең айыгасың. Биз только бир аз жардам беребиз. Анан калган бүт өзүңөн зависит этет деди. Врач, эки врач тең ушинтип айтты. Анан апам жашайм. Жок, өлгүм келген жок деди. Күрөшөм деди. Ошо менимче ишеним аябай күчтүү болуш керек. Күрөшөм, айыгам мен бул оорудан деп эме кылыш керек. Алар мен ошо мотивация сүйлөшүп болдум, мындайлар толтура деди да. Мындай оорудан ооруп айыккандар толтура деди. Бул деген тем более мен эме деп да айтты да, эми ичеги деген адамда деген өтө жизненно важный орган эмес. Мисалы үчүн алып койсо, кесип койсо болот, жеңгенге да болот. Правда баягы эмеси көбөйүп кеттир. Баягы степени көбөйүп кеттир, бирок баары деле болот, мындайлар толтура эле деди. Мен ошондон кийин эмнегедир жакшы эле болот деген ишеним пайда болду. Анан негизи
кечке ыйлап сыктап стресс болсоң күчөп кетет деп ойлодум өзүм дагычы. Аябай ушинтип кечке капаланып кайгырып ушинтип мындай эме кылган жокмун. Чын-чындап келсе ажал жетсе түз баратып деле бир жерден каза болсом мүдүрүлүп деле мынтип деле эметишим мүмкүн. Анан ушинтип эметип алып деле буларды дагы ушинтип ыйлап сыктап кечке бир нерсе билип өзүмдү деле кыйнап элди деле кыйнагым келген жок да бир четинде да. Анан бирок баары жүрөгүм түбүндө турат экен. Мынтип акырын мынтип кишини мынтип неме кылып турат экен. Бирок ошентсе деле анан жакшы болот деп ошо врачтын ошол сөзүнө ишенип калдым мен деле. Ошо буюрса жакшы эле болот экен. Анан негизи ооруган адам деле акырына чейин күрөшүп көрүш керек экен. Мисалчы да эми баягы бир башта бир өлүм бар дечи, бирок ошентсе деле баягы ажалың жетпесе мүмкүн өзүң ишенсең болсо керек да. Эми бүт баардыгын жараткан жардамы алланын шифасы болду дейинчи. Мисалы мындай караганда доктурлар себепчи болду, бала чакамдын аракети болду, элдин өзүнүн жардамы болду. Ошонун баардыгы дубасы болду, батасы болду. Ошонун баары биригип өзүңдөн болгону ошо мындай жашоого болгон сүйүү болуш керек окшойт. Жашагым келет депчи. Артка көз таштап эмнелерди кылдым, дагы эмнелер бар эле деп бир ойлодуңузбу? Ооба, аны аябай ойлойт экенсиң. Көп нерсени ойлойт экенсиң. Мында минтпей койгом. Тигинде тигинтсем болмок. Азерге деле айтып калдым го. Ошондо минтпей, ошондо минте эле койсом болмок да деп азыр эстесем эметип кетем. Тиги мындай адамдарга эмнени жетишпей калдым деп ойлойт экенсиң. Монда минтип койгом, ошондо туура эмес кылып турмун. Дагы эметсе минтпеш керек экен деп мындай адамдардын көбүнчө көңүлүнү ооруткан кезин эстейт экенсиң. Анан адамдарга минтип койсом, жардам берип койсом деле болмок да дегендериңди көбүрөөк эстейт экенсиң да. Ушинтсем болмок экен кап деген сыяктуу ошого жетишпей калгансып кетет экенсиң негедир да. Ошондой ощущение болот экен аябай элечи. Мени ыйлатат. Мен айттым да, баягы баштан өткөндө жаман экен. Эки-үч эмен айттым, моунда ошондо ушинтсем деле болмок да, азыр эстеп алып эметип атам деп. Ушинтип бир 2-3 эмемди айттым да. Ошондо минтип алып теге өзүм эмемди айтып алып, мындай өзүнүн колунда жок болсо бир эме карыз берип алып ууладым эле. Ошону добой эле койсом болмок экен деп. Ушундай 2 случайда айттым да. Ошондо эмне өзүм жок экен көрүп туруп эмнеге эметтим ошону деп ушундай немелер болот экен. Сөзсүз. Бардык адамдарды кечирдиңизби? Эч кимге капа болбой ушундай бир таптаза. Капа болбош керек экен негизичи. Ошо кечире да билиш керек окшойт. Мен негизи мен өзүмдө мындай тарынсам кечке кечирбей, мындай кечке мынтип тарынган эмем бар эле, ошо тарынбаш керек экен деп ойлоп калдым. Тарынсаң тарынып жүрө берет экенсиң. Кечирбей койбош керек экен, ошо кечиримдүү да болуш керек экен деп калдым да. Ошо бирөөлөр күнөөлүү болсо деле кечирип, анишо аны деген мен кечирдим деп өзүңдү айтып, аны дагы жүрөгүн тазалап коюш керек экен деп ойлоп калдым. Ошондой ойдо калдым да негизичи. Жашайлы. Кана сонун. Азыр канча жаштасыз? Быйыл 57-ге чыгам. 57-де. Дагы мында өмүрүңүздүн жарымына эми келиптирсиз. 100гө чыгыңыз. Ошо эмеде минтип айтып атпайбы тиги. Булар менен дагы 20-30 жыл жашасам жашайт деп айтты деп Василий айтса, атасы ой болот ошо эле болот. Ай болот ошо 20 жыл болсо эле болот дегенди жакшы. Эми алар аябай коркуп калышыпчы тиги. Азыр эле ошо тем более Америкадан бирдеме болуп дагы деп аябай толтурбай келди да. Эми ушул жактан жөн кетсе экен сыяктуу. Врач айтат бай хирургчу. Болот биз переживать этип атабыз да, эми боорго метастаз берди, анан дагы бар деп атасыңар, дагы алып калды деп атасыңар, дагы келсе эмне болот, дагы оорусачы деп ушинтсек, ой эчтеке болбойт. Ал самый главный баягы корень таратып аткан жер алынды. Эми ал жактар тиги жашай берет, 20-30 жыл жашайт деп ошону айтып атканда мен ошону которсом атам ошентпей. Чындай мындай күчүсүз болгондо чын эле аябай адамга шок болот экенсиң. Тиги келгенде да айтып, булар бул кызың болсо кой десем болбойт, күндө ыйлайт деп ушинтет. Күндө коем десем да болбойт деп. Тиги бул деп баласын эмсип ыйлап отурса, кичүү кызы, улуу кызычы, эмне болду сен апаңды сагынып атасыңбы? Келет эми апаңды сагынып атасыңбы деп айтты деп. Жанагы жаңы 5 жаштагы кызычы, сен апаңды сагынып атасыңбы деп айтты деп. Ошондой күндөр өттү анан. Жаңы укканда ой күлүк да. Ар кайсы нерсени ойлойсуң, эмне болот?
айып кетсе экен деп баягы переживать этесиң, баарын ооруганын да көрүп атасың. Анан баягы бизге эң ошо аябай Америкага келген, ошо Американын лечениясын алып калган, баягы өлкөнүкүн убагында. Бул жакта баягы патологияда иштеген кыргыз байкелер бар го, врач болуп иштеп калган. Ошо байкелерди айтып атпайбы? Бизде именно менин оюмча диагноз кое алмак эмес дейт мындай оору. Бул еще редкий оору дейт. Анан бизде аппаратта жетишпейт. Анан мынчалык аябай эмен ракты детально изилдеген диагноз койгон жер жок дейт да. Муну или башка жака жөнөтүшмөк, или туура эмес диагноз коюлмак дейт да. Ошо бияктагы убагында келип, убагында баягы лечение алып, туура диагноз коюлуп калгандагы. Анан баягы Америкада ракта көп оорушат го. Ошо метод лечения аябай өнүгүптүр да. Билишет экен эмне кылыштычы. Пробный эмес, именно бул мындай кылсак болот деп эле. Сразу эле ошо биз именно ошо баягы тез жардам менен барган күнү эле айткан, требуется операция деп элечи, сразу элечи. Анан качан баягы эмелерин шашпай кийин менен сүйлөштүк врач мененчи. Ошондо эле айтышкан да, предварительно ушундай срочно эме операция кылабыз. Примерно ушундай даярданып эме кылгыла деп элечи. Ошол дагы аябай жакшы болду да. Ошондо суммасы примерно канча болду? Эми кааласаңыздар айтсаңыздар болот, кааласаңыздар айтпасаңыздар деле болот. Жашыруун деле эмес, башында биринчи айтканда, бул жактан улам лечение алган сайын чыгат го. Именно операциянын өзү эле 78 000 деген. Анан наркоз 12 000 деген. И плюс майда чүйдө дарылары, ар бир визиттери, улам куюлган, ар бир ичкен даже бир таблетка дарыдан бери эсептелет эмеспи. Ошо общий биринчи эле жатып чыкканда эле уже 40 000ден ашык калганбыз. Андан кийин улам келип, улам бир аз процентин төлөп, анан кайра ошо биякта больницанын черти деп коюшат эмеспи. Алар өздөрү да жардам беришти. Скидка кылып турушат экен. Дискаунт кылып. Башында эле ошо операцияга кирип, биз 25 000 төгүлгөндөн кийин эле 35% сразу эле скидка беришкен. Анан калган улам лечениясына 6 жума сайын барып атты. Анан ар бири азыр эми доскональный эмеси чыга элек, примерно баланс. Но примерно ошо 100 000ден ар жак бер жагы чыгат экен. Жакында эле дагы скрининг томография болду да. Onun үчүн деле кайра врачка бардык. Ар бир биз барган сайын 200-300 болуп буларды ошондой эсептеле берип туруп, анан эме инфлюенса жаап атса керек да, страховкада жаап атат, окшойт. Томография өзү эле 14 000 экен. Ар бир өткөн, эми 3 айда бирден ошо детальный томографияда именно жана апамды жана эмени раковый клеткалардын размерин эсептейт экен да, чоңоюп атабы, канча чоңойду, жылыштыбы, дагы эмне өзгөрүү болуп атат деп ошону прям детально кылган томография бар экен, пет скрининг деп коебу. Ошол өзү эле скрининг өзү эле ошо 14 000 экен да. Андан сырткары канча жолу түштү ошол томографияга? 3 жолу болду. Башында бир түшкөнбүз, операциядан чыгаарда бир түштүк. Анан кайра кийин могу жакында эле бир түштүк да, ошо кетердин астында. Эгерде ушул кетердин астында дагы өсүп аткан болсо, анда лечение кылмак да. Анан лечение болбойт, эч нерсе өзгөрбөптүр, эч нерсе баары тең. Эч нерсе боюнча эле жакшы экен, анан лечение жок деп калышты. Эми только томография эле өтүп турат экен, ар бир 3 айда бирден. Кыргызстандан деле өтүп жиберип турса, результаттарын карап берсе, вообще-то ошол жактан эле өтүп турсам болот экен да. Анан уже визабыз да бүткөн, аны да узарттык да. Виза деген сентябрда эле бүттү, уже кетиш керек болду ошо. Кудай буйрса эми кетебиз деп атабыз. Жолго сапарга аттанып атасыздар. Буйрса. Анализдериңиз жакшы чыкты ошондо, э? Анализдер жакшы чыкты. Ошо барып турат. Эми ал совсем жоголуп кетпейт экен, шишик. Метастаз берип кеткенден кийин турат экен, только өспөсө эле болду экен. Өсүп, эч кандай оорутуп, кыйналтып антипей жүрө берет экен. Анан ошол боюнча тура бериши да мүмкүн экен, может кайра деле чоңоюшу да мүмкүн экен, эгер чоңоюп баратса лечение алат экен. Эми соңку суроону берейинчи, алдыга кандай максаттарды койдуңуз? Көрдүңүз, мына Америкада мындай жашка карабайт, карыганда деле мен пиано үйрөнөм, мындай үйрөнөм, тил үйрөнөм деп университетке тапшырып, карыганда деле максат коюп жүрө беришет го. А Кыргызстанда деген мына 40-50дөн кийин эле биз карыдык, эми карыганда уят эмеспи деп каласың, мисалы мен деле ошондойм да. Ошо. Сиз мисалы жап-жашсыз, кандай максаттарды койдуңуз? Мен да жолдошума айтып атам ошо. Биз жөн эрте карап алып турубуз деп күлдүм. Пенсияга чыкканбыз экөөбүздөн эле, бирок ошентсе деле эрте карап алып турубуз, биякта дегенчи 70-80, даже бияка келген жана кыргыздардан делечи, бизден улуулар деле иштеп атабыз, мынтип атабыз десе, биз күлүп атпайбызбы? Биз вообще эрте эле карап алып турубуз, мынтип карабаш керек экен депчи. Анан
эми ден соолук болсо мындай бир кандай десем мындай өлүм бар экенин сезип келген адам сыяктуу көп эле нерсени ойлоп калат экенсиң. Эң биринчи эле ойлогону ошо бир адамдарга бөлүнбөй калган көңүлүңдү бөлгүң келип калат экен да. Айтпай калган сөздөр мындай жакшы нерселерди айтып бир барып келиш керек деп барбай калгандарың, бир нерсени айтыш керек деп айтпай калгандарың, ошолорду эметип анан адамдарга көбүрөөк көңүл бөлүп мындай көңүл алыш керек экен деп ойлоп калдым да. Ошо адам анан Кудай буйрса эми Америкага бир келип кетсек болду дейчүбүз. Анан Америка болсо жакты. Кудай буйрса балдар иштеп турса, ден соолуктар болуп турса, жол берсе, виза алмак да кыйын да. Биздики дагы разовый эле виза болчу. Анан берип келсе дагы Кудай буйрса келип кетип турабыз деп ойлоп атабыз эми. Анан эрте карыбайлы деп ойлоп калдык. Эрте карыбайлык деп. Мына сонун сөздөр болду. Сиз да айтасызбы? Мен эмне деп, ошо сизге да рахмат чоң. Элге да рахмат, жалпы баардык каалоо тилектерге, баардык дубаларга, ошо переживать этип ар бир адам чалып атты, жазып атты. Даже ошо Европадан, Өзбекстандан да жазышты да. Тааныбайбыз, эч ким тааныбайбыз, ушундай албалгыла, ушунча жардам берели дегенбиз деп. Бул жактагылар деле тааныбагандар деле көп жардам берди. Ошонун баарына рахмат. Жаратканга шүгүр. Дагы ошо апама ден соолук, көп жашасын, биздин маңдайыбызда болсун. Дагы көп жакшылыктарды тең бөлүшүп жүрө берели, ынтымакта бололу. Сизге да ишиңизге ийгилик. Көп жашаңыз. Рахмат. Ден соолук баарына, ушу баардык мекендештерге, туугандарга, эл журтка ыраазычылык, чоң рахмат баардыгына. Дагы жашоодо туугандар менен деле, ушул адамдар менен деле дагы далай жолдор кайчылашса керек. Ошол кайчылашкан күндөрдө саламыбыз бирибизге бирибиз тиз болсун. Айтканыңыз келсин, көп жашаңыз, балдарыңыз жакшылыгын көрүңүз. Азыр эже сонун сөз айтты да, мына адамдарга айтпай калган сөздөрдү деп, эң башкысы көңүл деп. Бул аябай сонун болду. Мен азыр үйгө жыргап кетем, астынан ким чыкса бар. Кучактайын дейсиң, бирок буякта эми азыр карантин. Бирок достор, сиздер дагы жакшы сөз айтыңыздар, бири-бириңиздерге жакшы сөз, мындай көңүл оорутуудан, жаман сөздөн, таарынычтан алыс эле бололучу, интригадан туурабы? Жашоо кыска, биз канча жашайбыз, биз жаш болгонубуз менен дагы биз дагы узун жашайбыз деген бизге жетилдик жок. Жашпы, карыбы, ошон кыска өмүрдү бир сонун кылып жашайлы. Ошо жана айтып атканым ошо да, мындай өлбөйчүдөй сезесиң, бирок өлүм жакында экенин, жакын эле жерде жүргөнүн уже сезет экенсиң да, ошондой экенинчи. Анан адамдардын ошо марттыгы менен ушу оорuganda ушу эки нерсе таң болду да, аябайчы. Жакшы адамдар көп экени, эң көп экен жакшы адамдар. Анда достор, чоң рахмат. Камерамдагы заряд өчүп атат, күн дагы батып атат, суук дагы болду. Биз уже эчени üşүтпөй үйгө алып кирели. Айтор баардыгы мындай төп келди да. Чоң рахмат сиздерге дагы. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө ушул каналга катталабыз. Кызыктын баардыгы алдыда. Америкадан салам. Рахмат.